Biz муногу тилде сүйлөгөн эл болушубуз керек, туугандар, муногунда эмес. А биз зордоп, жаман көрүнүп, топсун алып, калпак кийгизип, башка бирөөгө таңгулабай туруп, өзүң билчү ошо тилиңди. Мен мына ушуну патриоттулук деп эсептейм. Кыргыз наркы кыргыз тили менен түшүндүрүлөт. Кыргыз экендигим мен тилим менен билинет. Эне тилим, эне сүтүм дейт кыргыздар. Эне эмчегин салып, алды элеп, бешикте тербетип атып, алды айтып атып үйрөткөн тил ошол. Азыркы энелер билбейм, бешикке салабы, эмчек береби дегеле, же бөтөлкөнү тыгып койбосуна, билбейм. Кайсы тилде соска берет, аны да билбейм. Бирок кыргыз эли кыргыз тили менен. Мен ошон үчүн балким эски кыргыздырмын. Балким ушуга мен көп жерде жаман көрүнөттүрмүн. Мен айтам, кыргыз тилин билиш керек дейм. Бул мамлекет кылыш керек деген сөздү айтпай туруп, ар бир кыргыз, эгерде сен Кыргыз Республикасынын жаранысыңбы, сен билчи айланайын өзүңдүн тилиңди. Башка бирөөгө таңгулабай туруп, өзүң билчи ошо тилиңди. Ар бир сөзүңдү жоктен бир 2-ден 3-тен синоними менен өнүктүрчү. Сүйлөчү бир күндө, бир да башка тилди кошпой сүйлөчү өзүң. Мен мына ушуну патриоттулук деп эсептейм. Бул биринчиси. Эмне үчүн кыргыз тилин биз билишибиз керек десе, биз мурастарды түшүнүшүбүз керек. Маданий, адабий, тарыхый мурастарыбызды түшүнүш үчүн, ата бабаларыбыздан келе жаткан биздин мурастарыбызды окуш үчүн, алардан келе жаткан кылым карыткан көөнөрбөс байлыктын бардыгы мына ошол мурастарда калды, туугандар. Муну биз тилибизди билбесек түшүнбөйбүз. Биз аны окуй албайбыз. Башка элдердин мурасына учкашабыз. Бирок алар биздики эмес. Алар биздики эмес. Биз алардын коомуна кошулсак гана биздики болот. Орустун адабий, тарыхый мурастары мага качан энчилүү болот десе, мен орус болсом гана. Кыргыз болуп туруп мага ал мурастар өтпөйт. Мен өзүмдүн ата бабаларымдан келаткан мурастарым бар. Аны үчүн мен кыргыз тилин билишим керек. Үчүнчүсү, мен айтам, биз нарктуу элбиз. Нарк деген, эгер мен туура түшүнсөм, бул жазылбаган мыйзамдар, жазылбаган татыктуулук, баа. Биздин баабыз бар, татыктуулугубуз бар. Жана бул да биздин нарк тил менен берилет, тил менен түшүндүрүлөт. Бул наркты не дейбиз? Менталитет дейбизби, өзгөчөлүк, өзөк дейбизби? Мен билбейм кандай айтабыз. Бирок мен билем, кыргыз наркы кыргыз тили менен түшүндүрүлөт. Айтмакчы, биздин ким экенибизди изилдегендер мына ушул кайра куруу доорунан баштап, ар чет мамлекеттен тим эле кыргыз элин сүйүп калган киши болуп келип, балдарын кыргыз балдар бакчасына берип, кыргыз мектептерде окутуп, өздөрү биздин тоолуктар менен жашап, кыргызча түш чогуруп калгандар бизди сүйгөнүнөн эмес, биздин наркты үйрөнүү үчүн. Үйрөнүп өздөрүнүкүнө айтуу үчүн. Булар мындай эл экен. Булар муну жакшы дейт экен, муну жаман дейт экен. Мындай кылса мындай болот экен, мындай десе мындай болот экен деп биздин арабыздагы тыңчы тырмакчанын ичинде. Башка элге биздин өзүнүн элине биз жөнүндө кабар берүүчүлөр. Биз ага мардайып, барын айтып беребиз. Мейли, айта берет. Биздин нарк бүт ааламга жете турган нарк. Дин менен кан аркылуу ушу мамлекеттүүлүк шаарында ушундай жуурулган наркыбыз бар. Кыргыз болуп туруп, ал наркты кандай түшүнбөй жашабы мүмкүн. Мүмкүн экен. Бүгүнкү күндө тилекке каршы биздин кыргыз жигиттерибиз кийинки муунда нарк деген сөзгө тили келбей да калды. Бала атаны сыйлабайт, кыз энени сыйлабайт. Эр өзүнүн үй бүлөсүнүн алдында жоопкерчилигин билбейт, аял өзүнүн катындыгын билбейт. Бардыгы тең укуктуу, ошол эле учурда укук да жок, милдет да жок. Билбейм бул эмне деген коом. Ушунун бардыгы биз жалпы сүйлөшө турган тилибиздин жоктугу. Дагы бир себеби, эмне үчүн биз кыргыз тилин билишибиз керек десе, кыргыз тили биздин ичибиздеги ички байланыш каражаты болуш керек. Башка эч ким түшүнбөгөн байланыш болуш керек. Жөөт тилин ким билет? Жөөттөр гана билет. Алар башкаларга сен да жөөтчө сүйлөгөн деп эч кимди таңгулабайт. Жөөтчө сүйлөгөндү үйрөнөм десең акча төлөп жүрүп үйрөнөсүң. Эмнеге алар эмнени сүйлөшүп атат түшүнгүң келсе? А биз зордоп, жаман көрүнүп, топсун алып, калпак кийгизип, зордоп, коркутуп жүрүп сүйлөтөбүз. Андан биздин тил байып кетти десе, жок. Бул болгону биздин улутчулдугубуз. Кыргыз тили кыргыздардын ички сүйлөй турган тили болуш керек. Өзүбүздүн тилибиз болуш керек. Коомубуздун ичиндеги ички бекем байланышты камсыз кылган тилибиз болуш керек. Эгер 30 кыргыз отуруп алып орусча сүйлөсө, анын кайсы тилде байланышы болуп атат десе, орус тилинде байланыш болуп атат. Ошондуктан
мен айтат элем, бұл өте олуттуу маселе. Мен азыр сіздерге мына ушул тил маселесинде bir диаграмманы чийип берейин. Рахмат. Караңыздар, мен тилди эки топко бөлүп карайбыз да. Madani til жана жөнөкөй тил. Жөнөкөй тил. Madani til деп эмнени айтабыз? Madani til бул академиялык тил, публицистика, расмий тил, көркөм тил. Күнүмдүк тиричиликте колдонгон тил, көчө тили, базар тили, диалект, говор, сленг, жаргон, тагын башка тилдер жөнөкөй тилдер тобуна кирет. Биз муногу тилде сүйлөгөн эл болушубуз керек, туугандар, муногунда эмес. Бүгүн академиялык тил, илимий тилде, педагогикалык тил, техникалык тил мектепте да калбай калды бүгүнкү күндө. Илимий тил, илимий гана чөйрөдө калды. Анын илгери илимий сүйлөгөн адамды көрсө адамдар о интеллигент катары сыйлаган болсо, бүгүн аны андай жок, бирок кээде чанда көрүнүп калса да, аны түшүнбөй калдык. Эмне деп атат деп? Саясий тил. Бүгүнкү саясий тил репортаждан нары барбай калды. Журналистикалык сөз кабардан нары барбай калды. Илгерки эссе, илгерки очерктер, документалистик материалдар бүгүн жокко эсе. Бийлик чиновниктердин сөзү да бүгүн мына көчө тилинен айырмасы жок. Мен таң калам, кээ бир сайттарга кирсем жаңы китептер чыгып атыптыр, бирок аны окуп аткан адам жок. Өткөндө бир киши китеп жазган экен, айтат, мен китебимди дүкөнгө коюп күттүм дейт да. Китебимди дүкөнгө коюп күттүм, аябай сатылып кетчүдөй болуп дейт. Анан келип карасам дейт, китебим өтпөптүр дейт. Таң калдым дейт. Эмнеге менин китебим өтпөдү? Бир канча убакыттан кийин изилдеп көрсөм, Кыргызстанда орто эсеп менен кыргыздар өзгөчө бир жылда китепке 5 эле тыйын коротот экен дейт. Кыргыздар бир жылда китепке 5 эле тыйын коротот экен, туугандар. Машинеге, үйгө, тойго, өлүмгө, бардык нерсеге коротобуз, китепке 5 эле тыйын коротулат экен. Бул аябай аянычтуу. Ошондуктан бүгүн биз китеп маселесине маани бербесек, биздин тилге болгон мамилебиз өзгөрбөйт жана биз натыйжада өзүбүздүн тилибизден курук калуубуз да мүмкүн.